Ош шаардык казыятынын жооптуу кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө жасалып жаткан мыйзамсыз көрүнүштөргө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Эске салсак, кечээ күнү Ош шаарынын казысы Мирлан Токтомушев кармалганы тууралуу маалымат тараган. Бирок кайсы иш боюнча айыпталып жатканы белгисиз болчу. Атайын кызмат билдиргендей, мусулман коомчулугу ичинде ынтымак менен биримдикке терс таасирин тийгизген фактылар тууралуу ыкчам маалыматтар алынган. Тактап айтканда, Ош шаардык казыятынын кызматкерлери кала аймагында жайгашкан мечит медреселердин кызматкерлеринен системалуу түрдө акча чогултуп келген. Казыяттын кызматкерлеринин бул мыйзамсыз аракеттери казыяттын ишмердүүлүгүнө гана эмес, мамлекеттик бийликтин дарегине дагы нааразычылыктарды пайда кылган. Фактылар боюнча жергиликтүү мечиттер менен медреселердин өкүлдөрү тарабынан УКМКдан Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына арыз жазылган. Анын негизинде Ош шаардык казыятынын кызматкерлерине кылмыш иши козголгон, деди УКМКдан. Атайын ыкчам тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган маалыматтар боюнча такталгандыгы белгиленди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош шаардык сотунан тинтүү жүргүзүүгө уруксаат алынып, Ош шаардык казыятынын кызматкерлеринин үйүндө жана Ош шаардык казыятындагы иш бөлмөсүндө тинтүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында акча чогултуу боюнча фактылар аныкталып, соттун бөгөт коюу чарасы тандалганга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМК диний ишмерлерди ич-ара бөлүнүп жарылууга жана нааразычылыктарды пайда кылуучу мыйзамсыз аракеттерге жол бербөөгө чакырды. Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин онлайн мектеби 5-10 класстардын балдарын окууга чакырды. Бул тууралуу Россиянын Оштогу илим жана маданият борбору маалымдады. Маалыматка ылайык окуу акысыз жана аралыктан болуп чет өлкөдөгү балдарга багытталган. Мектепти аяктаганда мамлекеттик үлгүдөгү аттестат берилет. Долбоордун аналогдору жок. Ал дүйнө боюнча орус тилдүү окуучулар үчүн түзүлгөн. Сабактар орус тилинде болуп, дүйнө таанымды кеңейтүүгө жана ой жүгүртүүнү өрчүтүүгө багытталган деп жазылат маалыматта. Катталуу үчүн шилтеме аркылуу жеке кабинет түзүп, документтер жүктөлөт. Андан кийин орус тили жана математика боюнча сынак тапшыруулары айтылды. Документтер 6 майдан 20 июнга чейин кабыл алынмакчы. Муниципалдык унаа токтотуучу жайга акы төлөөдөн качкандарга айып пул салынат. Мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Эгерде акы төлөөнүн жана убакытты эсепке алуунун автоматташтырылган системасы иштеген жайга автоунаасын токтоткон айдоочу акча төлөөдөн качса 1000 сом айып пул салынат. Юридикалык жактар 5000 сом төлөп калат. Мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирип, айыпты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү салышат. Ысык көлдүн түштүк жээгинде спорттук мейманкана комплексин куруу пландалууда. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык министрлик менен Жарташ жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ортосунда инвестициялык макулдашуу түзүлгөн. Инвесторго салыктык жана бажы жеңилдиктери берилип, административдик коштоо көрсөтүлөт. Бул Кыргыз Республикасынын жеке сектор жана эл аралык өнөктөштөр менен ачык жана узак мөөнөттүү кызматташууга даяр экендигин көрсөтөт деп жазылат маалыматта.